Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Мен Садыр Жапаровдун кечээки транспорт министрлигине жаңы унаалар тапшырып жатып сүйлөгөн сөзүнө эмнегедир мындай жооп бергим келип турат. Себеби ал жерде Садыр Жапаров айтып атат, кыргыз жумушчулары, кыргыздар жалкоосуңар, силер 4-5 саат иштеп коюп, 1 саат тамеки чегесиңер, 1 саат телефон чокуп, 1 саат саясатты айтып, бушак айтып, сигарет чегип турасыңар дейт. Буга чейин дагы Садыр Жапаровдун ушул кайсы бир жерде эл менен жолугушуп жатканда ушундай бир айтып жатканын уккам. Кыргыздар жалкоосуңар дегендей мындай деп. Урматтуу Садыр Жапаров, сиз өтө чоң жаңылышасыз. Кыргыз жигиттер, кыргыздар жалкоо эмес. Мисалы мен азыр Чикагодон ушул жерде канчалаган кыргыздын жигиттери 8 саат эмес, 15, 16, 18 саатка чейин иштеп, фура айдап, курулуш тармагында иштеп жүрөт. Канчалаган биздин мыкты азамат жигиттерибиз Москвада 15-16 сааттан курулуш тармагында иштеп, эмгектенип жүрүшөт. Канчалаган кыз келин жигиттерибиз Европада клубника терип, дагы башка ушул сыяктуу жумуштарды кылып жүрөт. Канчалаган биздин врачтарыбыз Россияда, Европада, ушул эле Америкада кызмат кылып жүрүшөт. Дагы бир мисал айта кетейин, Кореяда мен дагы болгом. Ошол жерде 15-16 бала бир чоң заводдо иштечүбүз. Мен жаңы киргенде 2-3 эле кореец бар болчу, кийин бир 5-6 корейске көбөйдү, кайра азайып ушундай болуп турду. Азыркы күндө дагы ошол заводдо мен кетип калган, кайра экинчи контракт менен барып иштеп жаткан жигиттерибиз бар. Азыркы күндө дагы 10дон ашык жигит ошол заводдо эмгектенет. 8 саат эмес ал жерде, 12 саат, 15 саатка чейин иштешет. Кыргыздар эч качан жалкоо эмес. Болгону кыргызга ошол чет мамлекеттегидей, ошол жердегидей айлык берип, ошол жердегидей шарт түзүп бергиле. Иштейт кыргыздын жигиттери. Эч ким жалкоо эмес кыргызда. Сиздер ошол куруп жаткан объектлерге сиздердин ошол эле ылдыйыңыздагылар каяктагы бир бар эми ушундай бир жалкоо адамдар, ошолорду алып барып алып иштетет. Алар деле негизи мындай күнөөсү жок, алар деле жалкоо эмес. Болгону алардын айлыгын кечиктирет, акчасын убагында бербейт, аз айлык төлөйт. Анан кантип ал жерге адам иштегиси келсин? Ошол өзүңүз айткан ошол Дубайдан келген адамдардын айлыгындай айлык ошолорго түзгөндө шарт биздин өзүбүздүн жигиттерге, өзүбүздүн эр азаматтарга түзүп бериңиз. Иштейт ошолор. Бул жерде мен сүйлөгөн сөзүм балким сизге жетпей деле калышы мүмкүн, бирок мен өз оюмду айта алдым. Анткени бул чындык. Бул чындык, урматтуу Садыр Жапаров. Кыргыз эч качан жалкоо болгон эмес. Кыргызга ошол чет мамлекеттен келген жумушчулардыкындай шарт түзүп бериңиздер, иштейт. Буга чейин деле мисалы ошол эле өкмөт куруп жаткан Баткендеги үйлөр боюнча канчалаган жигиттерибиз келип, ак үйдүн алдында биз айлыгыбызды ала албай атабыз деп ыйлап жүрүштү. Азыр ошол эле биздин Кыргызстандагы эле ошол курулуш тармагында иштеп айлыгын ала албай калган көп жумушчуларыбыз жүрөт. Ошолордун маселесин чечип бериңиз. Ошолор алдамчылык көп болгон үчүн биздин жигиттер, иштей турган эр азаматтар кетип калышкан баары чет мамлекетке. Бүт жүрөт чет мамлекетте кадимкидей норма менен, убагы менен иштеп, убагы менен эс алып, убагы менен кофесин, чайын ичип, жакшынакай иштеп жүрүшөт. Кыргыз эч качан жалкоо болгон эмес. Болгону кыргызды алдабагыла, кыргызга жакшынакай шарт түзүп бергиле.